Бүгүн 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун тагыраак айтканда 1989-жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил статусуна ээ болгон. Ошондон бери бул күн өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Андыктан бардык мекендештерди бүгүнкү улуу майрамы менен чын дилимден куттуктайм. Кыргыздын күмүшкелери, кыргыздар сөздүн чебери, кыргыздын салтын унутпай, кыргызча салам берели. Ассалому алейкум, кадырман элим аманбы? Амандык айтып жалпыга, саламдаштам жаманбы? Ара көлдөн айтам саламды, агайым тууган аманбы? Келтирип айтам саламды, кутмандуу элим аманбы? Атантай Акбаров кыргыз тил, кыргыз атам сүйлөгөн тил, кылычтай ар намысты бүлөгөн тил, эненин сүтү менен канга сиңип, элимди түбөлүккө сүрөгөн тил, баш болуп бабам манас барктаган тил, бакайы ак батасын таштаган тил, кыйырын кылымдардын аттаган тил, кыргыз элин сактаган тил, өсөр эл эне тилин баалап калат, өзүнө урмат менен карап калат. Энедей ыйык тутсак эне тилди, эртеңге келечек кең канат кагат. Бар болсун. Ар адамдын көркү эне тил менен, адам эмес эне тилин билбеген, эне тилин ыйык тутуп кадырлап, нечендеген инсан кеткен дүйнөдөн, эзелтеден мөлдөй тунук тил менен, эне атабыз алгач ирет сүйлөгөн, кылымдардан кылымга сырдаш тил, кымбаттыгын айтчы кимдер билбеген, кадырыңды ар убакта даңктайлы, ар бир сөздү көз каректей сактайлы, бактыбыздын туу чокусу кыргыз тил, сыймыгыңды түбөлүккө барктайлы. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырыздайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилим сүйгөнүмдөн жаңбайм. Алып Османов. Этегимби, жеңимби, ушугуз менен теңимби, ой жардыгыз, жакшылабыктын кебимди. Өзүмдү сага тең бил, өлсөм дагы кеңел бил, сага окшогон кодокту өлгүчө минип тебелейм. Соон чогуу чор болуп, жалдырашып кор болуп, өзүңдү өзүң билбейсиң, тегерегиң тор болуп. Сасыкбайдын сарыгыз, эр албаган карыз, атаңыздын төрүндө көлтүрүп алдыңыз, ак чач болуп жүрө бер, ак энек айтып талаада, арсыз акмак өрө бер. Менин тилим эзелтеден улуу тил, улуулугун, сулуулугун тыңдап бил, улуу тилди бурмалабай урматтап, ушул тилде эркин сүйлөп ырдап жүр. Улуттун айырмасын тилден алган, тилибиз бабалардан мурас калган. Өз өлкөм, өз тилим болгон үчүн, кыргызым жашап келет байыркадан. Эне тил ар бир жандын тили болот, эне тил жүрөгүмдүн үнү болот. Бирден эне тилим макут дейип, эл алдына чыгарбаган сүрүү болот. Ааламдын көркүн көз ачат, адамдын көркүн сөз ачат. Адамды даңаталаганда сөз, маскарлаганда сөз. Адамдын даңкын чыгарганда тил, тартын чыгарганда тил. Адам сөзгө байланат, айбан чөпкө байланат. Адам сөзүнөн сынат, ой мүйүзүнөн сынат. Аз сүйлөсөң элге жагасың, көп сүйлөсөң балеге каласың. Ата сөзү алга сүйрөт адамды, эне сөзү эркке сүйрөт жаманды. Ооздун көркү тил, тилдин көркү сөз. Бирөөнүн өзү батыр, бирөөнүн сөзү батыр. Өдөрдүн алды кызыл. Ар бир адамдын сыйыптаган ээ туткан тили болот эмеспи? Ошол сыяктуу мени дагы эч нерсе алмаштырбас кыргыз тилим. Тил ким экенибизди, кайсы улуттун экенибизди айтып турат. Демек тил дегенибиз ар бир улуттун символу. Тилди жамандобо керек. Себеби ар бир мамлекетке өз эне тили кымбат. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов тил бул ар бир элдин каны жаны деген. Чындыгында жазуучубуз эң туура айткан экен. Тили жок мамлекет болбойт. Тилибизди сактап,
бизден кийинки урпактарга өткөрүп берүү ар бирибиздин милдетибиз. Кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү